Урматтуу кыргызстандыктар, барыңыздарга белгилүү болгондой президенттин жарлыгы менен 17 ноябрь күнү өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгону турат. Мага жеткен маалыматтар боюнча жерлерде депутат болом деген талапкерлер Ата журт партиясы менен катышабыз деген пикирлерин билдирип жатышыптыр. Айрым жерлерде лидерликте жана тизмеде биринчиликти талашкандар болуп жатат экен. Арасында көпчүлүгү баягы эле илгертен бери бийликте тургандардын партиясы менен депутат болуп келип жүргөн жүздөр. Урматтуу мекендештер, Ата журт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам. Ата журт партиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Ата журт партиясы атылгандай эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта олтуруп алып партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026 жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын. Албетте, сиздер тараптан анда эмне үчүн 2021 жылы парламенттик шайлоого катыштырдыңыз деген суроо болот. Чынымды айтсам, ал убакта чырым эткенге убакыт жок иш менен алек болуп жүрүп, шайлоого деле көңүл бурган эмес экенмин. Партиянын мүчөлөрү келип, Камчыбек Кыдыршаевич, уруксат берсеңиз Ата журт партиясы менен парламенттик шайлоого катышалы деп сурангандарынан мейлиңер деп уруксат берип койгон элем. Эми мындан ары Ата журт партиясы шайлоолорго катышпайт. Ошондуктан урматтуу Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана тарапташтары, сөзсүз эле Ата журт партиясы менен депутат болуп келишиңер милдет эмес. Өзүңүздөр каалаган, көңүлүңүздөргө жаккан, эл үчүн күйүп бышып иштеп бергенге даяр болгон партиялар менен шайлоого катышыңыздар. Кайсы партия менен шайланып келсеңер дагы эл үчүн иштеп берериңерге терең ишенем. Мени туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бийликте туруп бардык аймактар боюнча партиясын өткөрүп келип алды деген сөздөн алыс болуш үчүн ушундай кадамга бардым. Бир да партияга же кандидатка болушпайбыз жана башка мамлекеттик кызматкерлердин жардам берүүсүнө жол бербейбиз. Ал эми урматтуу эл журт, кандай гана шайлоолор болбосун жаңылбай тандоону унутпаңыздар. Сиздер шайлаган депутаттар 5 жыл бою сиздердин өзүңүздөрдүн тагдырыңыздарды чечишет. Ошондуктан ар бир талапкер боюнча жети өлчөп биргесиңиздер. Коррупцияга жана криминалдык чөйрөгө тиешеси жок талапкерлерди тандаңыздар. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Саткан адамда, сатып алган адамда жоопко тартыларын унутпаңыздар. Мындан ары Кыргызстанда кандай гана шайлоолор болбосун таза өтүш керек. Аны сиздер менен биригип барыбыз камсыз кылалы. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич экөөбүз таза шайлоо, таза коом, таза мамлекет курсак деген кыялыбыз бар жана ошол кыялыбызды орнотуп күчтүү, таза, бакубат Кыргызстаныбызды бекемдейбиз. Ата журт партиябыз мамлекетибизге кандай кызмат кылганы тарых барактарында жазылып калат.